2025-жылдын 11-майында Москвадагы кыргыз кинотеатрларынын биринде Баткен окуяларынан чек арада жашаган үй бүлөлөрдүн жашоосу, тагдырлары, оор күндөрү тууралуу чагылдырылган тасманын жабык түрдө алгачкы көрсөтүүсү атайын конокторго көрсөтүлдү. Кинонун режиссеру Уланбек Абдраимов бул идея Баткен облусунун Зардалы жергесиндеги жашоочуларынын бири, согуштун ардагеринен алган маегинен улам көптөн бери ал аймактагы элдин жашоочулары тууралуу аракеттенип жүргөнүн, ошондой эле бул тасманы чыгуусу үчүн канчалык кыйынчылыктарга карабай, бул күндөрү жыйынтыгын көрсөтүп ийгиликке жетишкенин белгиледи. Бул кинонун жаралуу тарыхы өтө узак. Өзү элге чыгышы да узак болду, жаралышы дагы, сценарийдин жаралышы да өтө узак болгон. Бул башында кинонун көрдүңүздөр, Зардалы деген айыл бар Баткенде. Ошол жерде 99-жылы вахабисттер алгачкы жолу Кыргызстанга түшкөн. Ошону Баткендик ошо Зардалык достор, тааныштар бар эле, ушуну кыска метраждуу кылып бир кино тартпайлыбы деп суроолор боюнча болуп, анан арадан 10 жылдай өттү, сүйлөштүк. Жарым сааттык же 15 мүнөттүк кылып тартабыз деп. Анан муну 2010-жылдардын тегерегинде сүйлөшкөнбүз. 2021-жылкы ошол майдана көз жумган окуя башталып кетет. Анан кино дагы үзгүлдүккө учурайт. Анан ошол жерде бирөкү айтты, эми ушунча болду, ушул окуяны кошуп кетпейсиңби деди. Анан макул дедим, мен сценарийди өзгөртсөң болобу деди. Хорошо, сценарийди өзгөртөйүн деп, анан ошонун негизинде ушул сценарий кошулуп калган. Кинофильм Баткендин Зардалы айылында 2000-жылдын башында келген террористтерди, андан ары жай жашоосу болбогон чек арада жашаган Баткендин айылдарындагы жашоочулардын тагдырлары, акча үчүн баарын саткан бизнесмендер, патриот кыргыз жигиттери, жердешчилик маселелүү үй бүлөлөр, кичинекей Мадинанын тажиктердин огунан каза болгондугу, Баткен согушунан чагылдырылган. Тасма Зардалы айылы жана Баткен облусунун чек арага жакын жашаган айылдарында Москвада тартылган. Режиссердун айтымына караганда, финансылык колдоонун азыраак болуп, чыныгы актриса-актерлорду тарта албайт. Москвадагы иштеп жүргөн мекендештердин арасынан эле эч кандай актерлук билими жок. Каалоочуларды каарман кылып ойнотуп тарткан. Тасманын каармандары бул кинонун чыгышына чын жүрөктөн колдошуп, колдоо көрсөтүшүп, кинодогу каармандардын образын жаратууга аракет кылышкан. Зардалы Кыргызстандын Баткен областынын эң бир Тажикстан менен чектешкен чет айылдарынын бири. Бул айыл ушунчалык тоонун арасында болгондуктан, ушул биздин эгемендик алган учурларда деле свет барбаган эле рол аткарып калганым, бул бир капысынан болгон нерсе. Бул мен кесибим актерлук эмес, өзүм артист эмесмин. Бүгүн Улан мырзабыз бир тарыхтын бир барагын тартып кетти. Бизде ушул биздин урпактарыбыз ушул киного качандыр бир көз салса, ушул Зардалыны кантип сактап калышкандыгы тууралуу маалымат ала алат деп ойлоймун. Бул жигит биринчи мага келип, ушуну кинону жараткан, жаралуусун экөөбүз түздүк. Чек ара маселеси чечилди деп коелу. Өтө жакшы чечилди. Бул Алла Тааланын жиберген бир чоң керемети да. Кино чыгып калыптыр, эми көрүп койсо болот экен деген эмес. Мунун маанисине, туруктуусуна, анын ичинде эмне бар, сөздөрү бар дегенде ошондой нерселер көп экен. Эми ошон үчүн ар бир нерседе туруктуулук, сабырдуулук керек. Бир аксакалдын ролун ойнош керек экен. Ал жерде сөздү сүйлөө, өзүнчө оор нерсе, специалист бул жердин окунуп бүтпөсөң, жөндөн эле элдин арасынан чыга калып, ушундай кинону аткарыш өтө оор нерсе экен. Кыйбылың суунун боюнда жана түшкөн жерибиз бар, ошол жерде бир 4 саат, бир 15 сүйлөмдү сүйлөш үчүн бир күн кечке туруп, акыры мен айттым, мен киного катышпайм, бул кино болбойт экен деп ойлодум. Себеби кино болушам, киного тартылыш, актер болушам өтө оор нерсе экен. Биз бул жактан көргөнүбүз менен кинонун орду өтө оор нерсе экен. Ошон үчүн киного тартылган актерлорду, актрисаларды, иши кылып маданият ишмерлерине маани бериш керек экен. Мадинанын дос баласынын бирге иштеген коллегасы болуп, тартылып бере аласыңбы дегенден макул деп ошонун ролун ойнодум. Бирок мага жакты, аябай анын тарамын талашып, эми ошо иниме багыштап, жакшы сөздөр сүйлөп, эми өзүмө жараштуу ролду жакшы жараттым деп ишенем. Улан бизди урушуп отуруп, сиз мындай жасаң, андай жасаң деп отуруп, ушул роль жаралды деп ойлойм. Анан мен бул биринчи
жолу уландын киносуна тартылып аткан жокмун. Дагы бир баса айтып кете турган нерсе, мен мындан мурун баягы мектеп рекети деген кино тартканда дагы ошондо бир кичинекей эпизодду ойногон элем. Ошон үчүн мен бара уже улан менен иштешкенге такшалып калдым окшойт деп ойлойм. Сага роль табылды. Ошол Мадинанын акасы болуп катышканга айрыкча ошол жанакы апасына чалып сүйлөшүп аткан учурларда сезет экенсиз. Көздөн жаш келип, бираз өзүм эле Баткенге барып келгенмин негизи. Баткенге барып Тажикстандын чегарасына катталышкан жерлерди көргөнмүн. Эми баары бир Баткендик болуп жашап көрбөсөк билбейт экенбиз. Колдон келишинче аракет кылдык. Менин ролум ушул границага алып кетип калган. Жанагы товарды өткөзбешим керек болуп калды да. Ошолго байланыштуу мен өзүмө ушул жардырууга аргасыз болдум. Кино тартуу үчүн ага демөөрчү катары жанында жубайы бардык тараптан колдоп келгенин белгиледи. Мен кинонун башында бир ай ошондой изилдеп барып келгенбиз ошо Баткенгечи. Ошол жердеги энелердин ыйын угуп, канчалаган жаш балдарынан айрылган энелерди менен чогуу сүйлөшүп билген эмесмин да ушунчалык экенин. Жок, бул нерсени тартып элге тарых катары калтырышыбыз керек экен, эл билиш керек экен. Эгерде кино кылып тартсак, ошол кино аркылуу элдер түшүнүп көрөт деп айттым. Бул кинодо азыр Кримдагы жарык берүүчү, спонсор иши кылып көп нерсени эме кылып десем болот да. Кинонун жабык көрсөтүүсүнө келген коноктор Москвадагы кыргыздардын коомдук уюмдары, активисттер, чыгармачыл адамдар, ошол тасмага катышкан элдин арасынан тандалган адамдар болушту. Баткен согушундагы душмандардын огунан каза болгон кичинекей Мадинанын бир тууган агасы Досбек согуштан кийин Москвага келе бергенин, кинону көрүп муун жүнү бошогонун айтып, режиссерго жана тасмага тартылган баарына ыраазычылык билдирди. Эч качан кемибесин, катарыңар көбөйбесин. Мен бул кино бүткүчекти, бул үйлөнүп, бала чакалы болуп калыптыр. Кино кандай, ушундай эмне өзүң оюңча кичине айтып өтөм элдерге. Себеби башкы ролдо, немеде силердин жашооңордо болгон нерсе, ошон үчүн силерге биринчиден Алла ыраазы болсун сизге, катышкан актердерге рахматчымын. Тасмадан соң келген коноктор режиссерго ыраазычылык билдирип, катыра кол чаап, ийгилик каалап, билектерин беришти. Тасма мындан ары Кыргызстандын кинотеатрларында көрсөтүлүп, каармандар өз баасын берип, колдоо көрсөтүлсө, экинчи бөлүмү тартылышы мүмкүн деп билдирди режиссер. Мадина Жапарова, Гүлдестек Капарова, Тамара Жумашева. Спара каналы, Москва шаары, 11 май 2025 жыл.